Мына урматтуу тергөөчүлөр, мына ушундай керемет тасмалардан кийин биз берүүбүздү андан ары улайбыз. Кайран акын кадырыңды ким билет, кайра сени айтышабы жинди деп бир ыр үчүн бүт өмүрдү арнайсың, ошолор менен бир окурман табасың же тапмайсың деген керемет ырсаптарында айтылгандай эле мына ошол жер жарылса акындын жүрөгүнөн өтөт дейт. Бүгүнкү биздин мына ушул куттуу студиябыздын коноктору өзгөчө инсандар, өзгөчө өнөр эрлери, акындар келип отурат. Тааныштырып өтсөк, Тааныштырып өтсөк, анда эмесе акын Шейшекеева Сабира жана Мырзахмат уулу Дастан. Кош келипсиздер, саламатсыздарбы? 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 Кандайсыздар? Мага оюңуздар жакшыбы? Жакшы. Бүгүнкү таңды жакшы тосуп алдыңыздарбы? Сиздер менен биргеликте жакшы. Өтө сонун. Негизи өткөндө акын Алтынбек Исмаилов агабыз келип маек куруп кетти. Келгенде айтты, акындар келгенде көп сүйлөтпөйлө, ыр окуткула. Алар атайы ыр окуганы келет, анан ошол ырдын ичинен анын ким экенин билсеңер болот деди. Ошондуктан кезекти ыр менен баштайлы, андан кийин маекти уламакчыбыз. Жакшы болот. Кимиз баштайлык? Кыздын 40 чачы улуу дейт. Кыз сүйлөбөс макулдук дейт эмеспи аны сиңарындай? Рахмат. Сизден баштайлы. Рахмат. Эми алгач ушу бизди жарык дүйнөгө алып келген, баарыбызга ушундай турмушту насип эткен жаратканыбызга шүгүрлөр болсун. Анан бизди ушундай тарбиялап өстүргөн апаларыбыз аман болсун. Апакем аман бар үчүн деген ырды окуп берсем. Жашоону сүйөм, апакем аман бар үчүн. Жан үрөп дайым балдары үчүн иштеген. Мээримин төгүп небере уул кыз келинге, түндүгүн үйдүн биикке көтөргөн. Турмушту сүйөм, болсо да оор жеңили, туура багыт тандоону апам көрсөткөн. Тагдырдын оор талашсыз ушу сыноосун, кеңеши менен апакем бар бөксөрткөн. Ааламды сүйөм, буркурайт жыты апамдын, жел менен учуп, абага сиңип кеткендей, кай жерге барсам дем күчүм болуп арбак. Салкын жел сылап жүзүмөн апам өпкөндөй, кызматым сүйөм, ак эмгек өтөп элиме, апамдай иштейм, маңдай терим төккүчө, адал эмгек артында дөөлөт карылык, жараткан берсин турмуштан көзүм өткүчө. Жашоону сүйөм, апакем аман бар үчүн. Сагынып кетем жанына жетип өпкүчө. Азамат, караңызчы, не деген саптар, не деген толкундоолор. Апаларыбызды сагынып кеттик, кандайсыздар апалар десең, Негизи эле жер жарылса акындын жүрөгү аркылуу өтөт деген чындай эле туура эмеспи? Дастан мырза, кезек сизде. Биздики шак эле сүйүү темасына кайрылайын деп чечтим. Караңызчы. Толкуйт жүрөк тоо суусундай арашан, тоо суусунан торгой үнүн талашам, тоо периси алым кандай элесиң, токтогулдун көзү менен карасам. Сүйүү үчүн эс акылдан адашам, сүлүк кара минип сага жанашам, сүрөттөгү сүйкүмдүү жан элесиң, сүймөн кулдун көзү менен карасам. Жердин бети жашыл токой саябан, жел жетпеген ырлар чыгат баятан, жетиги май көк сулуусуң теңдешкиз, жеңи жоктун көзү менен карасам. Баракелде. Ак куум менен мен өзүңдү самасам, алпурушуп көлдүн бети арашан, алма жыттуу айдай сындуу элесиң, алык колдун көзү менен карасам. Азамат, караңызчы, жаздын келиши менен эле жүрөктү сүйүү урган окшойт. Ырдын атын айтпай эле ушуну окуп калышым керек деген бойдон Дастан мырза чапты. Аты Ырдын аты дагы жок болчу. Азырынча аты жок, Аты дагы жок. Бир кыздын аты коюлат негизичи, анын сыры да. Ырдын атын өзү билет, азыр көрүп атса керек десең. Сон, Азамат. Азыр экөөңүзгө тең суроо бергим келип турат. Негизи эле баардыгыбыз бала кезибизде баягы акын, жазуучу же космонавт болгонду кыялданганбыз туурабы? А бирок чоңойгондо эле баардыгыбыз менеджер, юрист же экономист болуп чыга келдик. Мына ошол суроо, сиздер ошол балалык кыялыңыздардан эмне үчүн баш тарткан жоксуздар? Мен бала кезимде мугалим болууну самачумун. Мугалим болдум. Мугалим болуп эмгектендим. Жашоо шартка байланыштуу мамлекеттик кызматка кайра кызматымды өзгөрттүм. Акын болом дечимин, ыр жазып, чимелеп, мектепте дагы атайын ушул директорубуз, мугалимдерибиз, бизде ушу Камила эжейибиз
ар убак биздин шагыбызды сындырбай ырларымды карап, анан ошол мектепте бир бурч берип коюшту эле. Ошол жака кандай ыр жазсам, мектепте болгон жаңылыктарды ошо пресса болуп эле ошол жакты ырлар менен баннерге кооздоп жазып эле ошол жакты кооздой берчүмүн. Окуучулар көрсүн, билсин деп элечи. Бала кезде эмнени кыялдансам, акырындан жетип келатам буюрса. Сон азаматсыз дагы да ошо өзүңүз кандай максат койгон болсоңуз, андан ашып түшкөндү жараткан насип кылсын. Ушундай кыялдандым беле деген күнгө жетиңиз. Дастан мырза, кезек сизде. Мен болсо бир 5-6 класстан бери ыр жазганга аракет кылып, акындыкка талапкер болуп жүрөм. Анан менин негизги бала кезден берки кыялым ушул ыр жазуу болчу. Ыр жазып акын болуп, элге ырларымды тартуулоо болчу. Бирок сиздер айтып атасыздар, эмне үчүн ушул эмени мындай балалык кыялыңар менен келе атасыңар деп. Жок, мен тилекке каршы азыр, тилекке каршы деп айтпайм. Мугалим болуп эмгектенип келем азыркы учурда. Жакшы, негизи эле ошол баягы адам жакшы нерсени жерден таба албайт, адамдан үйрөнөт дейт эмеспи? Анын сыңарындай бизди ушундай билимдин туу чокусуна жетелеп, бизди ушундай үйрөтүп жүргөн мугалимдерибиз дагы бар болсун демекчибиз. Азыр мындай кылалы, Гүлистан, уруксат берсең, келиңиздер, эң алгачкы биринчи жазган ырыңыздарды угайлычы. Бул баары үчүн тарых болушу мүмкүн, баары үчүн кызык болушу мүмкүн. Алгачкы сүйүү, алгачкы көрүшүү, алгачкы ыр, алгачкы эфирге чыгуу деген сыяктуу алгачкылары бар, бир алгачкы болот го. Андыктан келиңиздер, алгачкы ырларыңыздардан окуп берсеңиздер. Алгачкы ырды ушу азыр эле биз эчте сүйлөшүп турганбыз. Ошо алгачкы ырды сурайт деп. Бирок тилекке каршы унутуп калдык да. Мен ошо ырларды жазганда эң алгач туулган жериме, апакеме болгон сагынычыман бир кандайдыр бир кусалыктан айтор жазып баштасам десем жаңылышпайт болушум керек. Анан ушу туулган жериме арналган ырым болчу, бирок азыр эстей албайт атам. Эстей албайт атасыз? Дастан мырза. Меники дагы алгачкы жазган ырым азыр тилекке каршы жок. Бирок жалаң жы тамгасынан баштап жазган болчумун. Эң биринчи ырымды бир 2 сабак эсимде экен. Жарыяланды журттарга, жарыяланды журналга деп тиги 7 апрелде каза болгон биздин баатырларыбыз боюнча жазылган ыр болчу. Жолборс жылы жигиттер 7-синде жоктолду, жарыяланды журттарга, жарыяланды журналга деп эң алгачкы жазган ырым. 2 саат деп турасыз, 6 саат өттүк да, бир аз чыдап туралычы, толугуп калат окшойбуз, Калган эсимден чыгып кетти. Болду, Анда кийинки ырларга кезек бар эле. Сүйүү жөнүндө деп калдыңыздар, баягы жүрөк жаш кезде, шок кезде жазылган ырлардан окуп берейин. Таппаймын, тапшырсам деп жүрөгүмдү дейт. Ачылбас ыйык сырсың, кулпудасың, сезимди бийиктерге учурасың. Ашыгып мен өзүңө жетким келет, сен мага кайра качан умтуласың. Эстеймин дайым бирге жүргөнүңдү, махабат кайгында сүзгөнүңдү, жарышып шамал менен калак шилтеп, жүзүмдөн сылап жумшак күлгөнүңдү. Үмүтүм үзбөйм сенден күдөрүмдү, сактадым сага сүйүү гүлдөрүмдү, тагдырым болчу жигит сен кайдасың, таппаймын тапшырсам деп жүрөгүмдү дейт. Азамат, ана таптыңызбы? Ооба, таптым. 3 уулубуз бар. Бали. Негизи бар экен жашоодо, Негизи издесең табасың деген ушул болуш керек, Ошондой го. Дастан мырза, кезек. Менин кийинки ырымдын темасы шүгүрсүздүк деп аталат. Алып келдиң дүйнөмө караңгылык, алсыз болуп арт жакка кадам кылып, алды көздөй 3 жолу кадам таштап, артты көздөй 100 жолу барам жылып. Кысталганым түшүнүп биле алат ким, кыйналамын дал мендей кыйналат ким, кыйрап барат үмүттөр, койгон максат, кыжаалатмын күнүгө кыжаалатмын. Алсыз жалгыз чок болдум, күйбөй калдым, абалкыдай өзүмдү сүйбөй калдым. Аш казанга жанада баш казанга, ашты жана акылды үйбөй калдым. Жан дүйнөмдө жалкоолук өкүм сүрүп, жабыр тарттым болбоско көңүл түшүп. Жашоо мага күн сайын тарып барат, жашап жатам маанисиз өмүр сүрүп. Муздаганы жүрөктүн үшүп, муңга салат жашоомдун гүлүн үзүп. Муң айтып да ананда жашоо бузган, мунун баарын жасаган шүгүрсүздүк. Бали, караңыздарчы, мындай бир кишини толкутуп, ойлондурчу сөздөргө, саптарга, мааниге ээ экен. Калемиңиздер курчуй берсин. Негизи мындай да, эжеке ага, азыркы учурда
социалдык тармакта отуруу элдин баардыгы ошол жакта да. Сиздер өзүңүздөрдү социалдык тармактарда кандай алып отурасыздар? Катталуучуларыңыздар менен ыр менен бөлүшөсүздөрбү? Сиздердин ырларыңыздарды кандай кабыл алып атат? Ушул жөнүндө кеп салсак. Мезгил талап эмеспи азыр ушул социалдык баракчаларда алып жүрүү? Турмуштун талабы, бирок азыркы учурда социалдык тармакка көп байланбай жатам. Мурда ырларды жүктөп турчу элем, азыр көп ыр жүктөбөй калдым. Мен буюрса көбүрөөк ырларды жүктөп Ниет бар негизи. Негизи ниет болгон таптыңызга шепти делечи. Балким социалдык тармактардан ырларыңызды күндө жаңырып угуп калабыз. Дастан мырза, сиздечи? Мен социалдык тармактарга негизинен эле эмнеге экенин билбейм, бирок башынан эле кызыккан эмесмин, ал жакта активдүү эмесмин. Жакшы, бирок активдүү болушуңуздарды суранат элек, себеби азыр көпчүлүк ошол жакта эмеспи, элдин баары балким ошол жактан угаттыр. Негизи эле кайсыл убакта ыр жасасыздар? Мисалы үчүн илхом келет дейт го, бирөөлөр түнгө барат экен, бирөөлөр тоо коюнуна барат экен, бирөөлөр сөзсүз бирөөнү сүйүш керек экен. Сиздердечи? Муза деген нерсе болот го, ошол чыгармачылыкта ошол тууралуу айтып өтсөңүздөр. Менде негизи эргүү ар кандай учурда келип калат. Бир учурда келип эле ушул маалда ыр жазышым керек деп атайын отурбайм. Жолдо баратамбы, бир нерсе жүрөгүмдү өйүп өттүбү, же бир нерсеге аябай мындай шыктанып өттүмбү, ушул жан дүйнөм кандай кабыл алса ошол бойдон эле баягы элегинен өтүп эле анан ырлар жаралып калат да. Же түн ичинде, мурда ушу жолдошум түн ичинде туруп өзүмчө аркы комнатага кирип жазып баштаганда эмне кылтасың деп кызганып келип калчу. Азыр кызганыч деле болбой калды. Түн ичинде кетсем, ыр жазып атат деп өзү баланы таптап тескери уктатып калат да. Сизге рахмат, биздин ушул акын эжекебизге шарт түзүп берип атканыңызга ыраазычылык билдирип өтөлү, убакыттан пайдаланып. Жан дүйнөмдү эркин коюп ыр жазганга мүмкүнчүлүк берген үчүн. Сизде кандай? Биз деле ушундай кайгырганда, кубанганда же болбосо бир нерсеге таң калганда, иш кылып жан дүйнөбүзгө эргүү келгенде жазабыз. Анан негизи бирөөлөр суранып калып ушундай болот эмеспи? Ал учурда негизи ыр жазыш аябай кыйын да. Өзүмдүн оюмдагы, өзүмдүн ичимдеги ойлорду гана жакшы кылып жазганга аракет кылам, жакшы кылып жаза алам деп ойлойм. Анан ушул адам өзүнү өнүктүрүш үчүн көбүрөөк окуш керек дейт да. Мисалы үчүн Кыргызстандагы эле эмес, чет жактагы мыкты бир акындардын ырларын окуйсуздарбы? Айтарым, өзүңүздөргө жаккан башка мамлекеттин акындарынан бир 4 сап окуп берсеңиздер. Эми 4 сап, 2 саппы кандай? Ошол ырларды даярдап албаптырбыз. Азыр биз казак, өзбек калемдештерибиз менен группаларда, тайпаларда ыр жазышып жүрөбүз. Бир жалпы жонунан 20дай ырды кыргыз тилине котордум, өзбек, казак тилинен. Бирок ошол жаттап албаптырмын. Балким барбы котормолордон? Котормолорду ала келген эмесмин, бирок ошол котормолор менен иштеп атып, поэзияда Сапарым деген түн ичинде жазган ырым бар да, ошого күбө боло алам да. Абдан. Эргүү келип сырдашууга чакырды. Түн ичинде терең ойго батырды. Муңдаш жана корудаш болуп ырыма оюм топтоп түрдүү ырды жаздырды. Коюу түндө сапар тартып бараттым. Поэзияга күйлөнүүдө канатым, ырым менен эл аралап келейин. Бейпил түндү келет журтка тараткым. Кайтаарымда сапарыман таң атар, күндүн нурун тосуп алып кирейин. Жаркыратып уулдарымдын бөлмөсүн, үй бүлөмө кут береке себейин. Жаркыратып балдарымдын бөлмөсүн, үй бүлөмө кут береке себейин. Баракелде, кандай гана жакшы айтылган сөздөр э. Негизи кыргыз элинде баягы эл таянган, жер таянбайт деген жакшы накыл кеп бар эмеспи? Ошол сөздүн негизинде эле сиздер дагы бир элдин уул кыздарысыздар. Чыгармачылыгыңыздарда кандай жакшы жаңылыктар бар? Ошол жаңы жаралган ырларыңыздарды китеп кылып чыгарайын деген пландар барбы? Ошол боюнча бөлүшүп кетсеңиздер. Канча китептин автору болуп калдыңыздар? Жалпы жонунан 3 ырлар жыйнак. Ошо анын бирөөсү кыргыз сиздике окшойт, Кыргыз патентте ошо 7 жаш автор проектисинде жарык көргөн. Андан бери бул да баягы иргелген, жалпы жонунан баягы менин калемиме таандык ырдым бар. Андан бери баягы жазып калган ырлар китепке даяр болуп калды, бирок убагы келгенде чыгат деп ойлойбуз. Буюрса. Дастан мырза. Менен күтөбүз.
Биздики ортодо аябай дем алыш болуп калды. Анан кийин мурдагылар азыркы учурда өзүмө жакпай калды дегендей ошентип, бирок азыр китебиме ыр жыйнак кылып күнүнө 2-ден 3-төн ыр жазганга аракет кылып атам. Азырынча чыгарган китебим жок. Ошол. Буюрса кийинки эфирде жаңы китеп менен келе атам, жыйнагым чыкты, китептин бет ачары деп күтүп алалы. Эң сонун негизи бизге берилген убакыт ушуну менен соңуна жетип калды. Сиздерге жаланган ийгиликтерди каалайбыз, калемиңиздер курчуй берсин. Буюрса кыргыздын поэзиясын дүйнөгө тааныткан мыкты акындардан болуп, тарыхты жараткан инсандардан болушуңуздарга тилектешпиз. Кадамыңыздар арыштай берсин, келип бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ооба. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, биз берүүбүздү андан ары улайбыз. Кийинки тасмага кезек берсек.